Кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы даңазалуу улуу кыргыздын сыймыктуу акыны ата журт Малияр Аялга жана башка бир топурлардын автору бул Алкул Осмонов. Акын 1915-жылы жарык дүйнөгө келген, айыкпас ооруга чалдыгып 1950-жылы 12 декабрда көз жумган. Болгону 35 жыл жашап, өмүрүнүн аягына чейин кыргыз адабиятына жаңылык киргизип, улам жаңырлары менен толукталып турган. Аз өмүрдө өзүнүн маанилүү ырлары элдин жүрөгүнөн түнөк таап, анын чыгармалары ар бир инсандын эсинде сакталып, ушул күнгө чейин жашап келет. Алкул деген ушундай дүйнөгө бир жаралган талант экен. Анын өлбөс өчпөс поэзиясы мына арадан канча жылдар өтсө дагы күнү бүгүнкүдөй жаңырып келе жатат да. Алкул жаратып кеткен ыр килеми өңөчүп, көнөрүп, күлүк күндүн канатында, учкул мезгилдин уучунда камтылып калбастан, күндү арытып, жылды карытып, карагандын көз кумарын кандырып, миң түркүн түскө бөлөнүп, кулпуруп, окурмандарды дайыма тамшандырып келет. Өз айткандай, Алкулдун жашай турган жашы көп, Алкулдун жай, кыш, күзү, жазы көп. Арыбаган, талыбаган кылымда поэзия боз ат минген аты көп. Алкул Осмонов Панфилов районунда Капталарык айылында туулган. Ал жаш кезинен эле ата энесинен эрте ажырап, жетимдиктин азабында турмуштун кыйынчылыктарында башынан өткөргөн. 1925-жылы Фрунзе шаарындагы балдар үйүнө кабыл алынат. 1925-1928 жылдары Токмок шаарынын балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул улуу жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ырда жазып көрөт. 14 жашында эле Фрунзедеги педагогикалык техникумга кирип, анын алдындагы адабий иримге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. Ушундан баштап анын ырлары газета журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылык иштин артынан түшөт. Анын ырлары ар бир окурмандын жүрөгүнүн түпкүрүнөн түнөк тапкан. Ал бардык темаларга басым жасаган. Аалам, жашоо, сүйүү, турмуш, өзгөчө акын, махабат жаатындагы чыгармалары ар бир жарандын жан дүйнөсүн толкутуп, андагы ар бир саптын уйкаштыгы дал келип, сүйүүнүн кырдаалын ачып бере алган. Алина Забирбек кызы эс тарткандан тарта Алкулдун ырларын жаттап, мектеп учурунда акындын ырларын берилүү менен окуп, жатка айтып берет эле. Алкул Осмоновдун кыргыз адабиятына кошкон салымы өтө чоң деп билем. Анткени дегенде, ал 35 гана жыл жашаганы менен бүгүнкү күндөгү 70-80 жыл жашаган акын жазуучулардын айырмаланып, анын жазган чыгармалары өтө бийик, өтө кадырлуу, өтө таасирдүү деп билем да. Алкулдун үстүбүздөгү жылы 100 жылдыгы белгиленди. Мына ошондо областтык акыйкат коомдук саясий кезинде атайын сынак жүрдү. Мына ошондо мен дагы катыштым. Ошондогу ырман окуп кетсем, аппак сүйүү Жамиляга эркелеп, ал сүйүүсүн Садыктан да жемелеп, ашыктыктан Даниярга мас болуп, акырында качып кетти жетелеп. Айга теңеп ак сүйүүсүн сактады, акын жазат лириканы башканы, алда кетти, бирок калды артында айдайды сүйгөн Алкулдун саптары. Ал 1930-жылы Сабаттуу бол газетасына сентябрь айындагы санында биринчи жолу анын Кызыл жүк деген ырлары басылып чыгып, мына ушундан баштап адабий тушоосу кезилет. 1935-1950 жылдардын аралыгында ал ондон ашуун ыр китептин ээси болду. Таңдагы ырлар Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көрдү. Мойдаматтуу ырлар жыйнагы 1950-жылы Москвада орус тилинде басылды. Бул китеп жалпы союздуу окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратты. Асанкалы Керимбаев, Шамшыбек Өтөбаев өңдүү белгилүү обончулар чыгармаларына обон жаратып, ал ырларына жан киргизип, ырларынын түбөлүктүү өмүрүн түзө алды. Жарым кашык музыка.
улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу Алкул Осмоновду көп нерсеге милдеттендирди. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз жараткандарын өзү жериди. Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди. Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле. Алкулда андай касиет сапаттардын баары бар болчу. Алкулдун ырлары бир эле кыргыз окурмандарынын жүрөгүнүн түнүк таппастан дүйнө элине да таасир калтыра алган. Шаар тургундары акындын ырларын канчалык деңгээлде айта алат? Алкул Осмонов, ата журт. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон уруп кар уруп, соогуңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбас мобул турган сур булут. Бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оруба, мен оруйун ата журт. Алкул Осмонов музыка. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып турсам да. Музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага, жарым кашык музыка. Өмүрү өткүчөңдү өзүнө нааразы болуп өтүп, ишенинди досу бир гана Суккөл деп андагы арманын, сырын, кубанычын Суккөлгө айтып, өзүнүн өмүрүнөн ата журтту артып көрүп, оорулуу акын ойго жакын болуп, жалгызсырап, бүткүл муңун Суккөлгө төгүп, аз өмүр жашап кете берди. Дөөлөтбек Кочкорбаев, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад шаары.